Угулуп атат. Аха. Бай юристти да чакырдыңар бүгүнкү баягы пресс конференция берген баягы предпринимательдерди. Жо, мен сиз өзүңүзчө келе бериңиз. Биз ошол могу тиешеси болуп ушул темага деп туруп, Мадина тараптан дагы ошо айттырдык. Келгиле деп ошо. Бирок ошону баягы корреспонденттер айтып койгон жакшы болот да. Бүгүн эртең менен силер пресс конференция бердиңер деп, ошон үчүн сизди чакырдык деп коюш керек да. Олар бирге деп койбосун деп атам да дагы. Жо, мен жеке өзүм пресс конференция өткөндө эле көрбөптүрмүн. Мен балдарга айттым, мына бир тараптуу болуп калбасын, тетиги Мадина базарда ошо немелер көп болчу эле, Кытай менен байланышы бар. Ошолордон дагы чакырып, ким юристин береби же ишкерин береби же бир адисин береби чакырып койгула деп. Анан алар ойлонуп калган, барабыз тигибу деп анан келет болуш керек эми. Ошо бирөөсү барат экен, бирөөсү даярданып атат экен да, ошого айтайын дегеним. Макул. Хорошо. Эрнис Кыязовду каралап, аны Искендер Матраимов менен телефондон сүйлөшүптүр деп жатышат. Биринчиден, Искендер Матраимов менен телефондон сүйлөшүү качантан бери кылмыш болуп калган деген пикирин тележурналист Шайырбек Абдрахман билдирди. Экинчиден, эфирге чакырып жатканда бардык эле кишилер менен журналист ушундай эле сүйлөшөт. Интервью бере турган, эфирге чыга турган адам ушинтип сурап жана ким менен эфирге чыгаарын тактайт. Үчүнчүдөн, ал аудио жазууну угуп көрдүм. Эрнис ал жерде көрсөтүү эки тараптуу болот, келе бериңиз, бардык тараптардан чакырып жатабыз деп жатат. Бул аудиону чыгарып алып, бир кылмыштын бетин ачкансып, айгай салгандар силердин жолуңар болсун. Силер ушинтип каралаган жагынан кишиге жалаа жапкан, гейттерди уюштуруп, каршылаш тарабыңарга шылуундарды шыкап, керек болсо жалаа менен адамды камап салуудан да кайра тартпаган жайыңар бар экенин элдин баары билип бүткөн деп толуктаган Шайырбек мырза. Эске сала кетсек, буга чейин жергиликтүү ММКлардын бири Райым Миллион мамлекеттик 5-каналдын директору менен кошуп журналисттерди да сатып алганы ачыкка чыгып жатабы. Буга төмөндөгү Искендер Матраимов менен Эркин Кыязовдун аудио сүйлөшүүсү кашкайган далил эмне? Ушул убакка чейин 5-канал Матраимовдордун былыктарын ашкерлеген деле теле берүүлөрдү жасап келген. Ал берүүлөрдү бул каналдын журналисти Элнура Алканова алып барчу. Керек болсо дал ушул Алканова президент Жээнбековго Райым Матраимовдун коррупциялык схемасы боюнча суроо берип, президент текшертүүгө убада берген. Куураган куу кекиртек кыйла жерди секиртет демекчи, Матраимовдор Кыязовду баш Алкановадан төш кылып сатып алганбы деп жазып чыккан эле. Булак Назар Ньюс Кейжи. Социалдык тармактарда элди бөлүп жарган аудио тарады. Элди түндүк түштүккө бөлгөн аудио коомчулуктун ар кандай пикирин жаратып талкууга түштү. Айрымдары бул көрүнүштү мурдагы президенттин айланасындагылар кылууда, ал жоопкерчиликтен качуу максатында элди аймактык бөлүнүүгө жана чагымчылдыкка алып келүүдө деген пикирин айтышууда. Активист Кылыч Шанаев укук коргоо органдары бул көрүнүштү тезинен токтотуп, үн менен элдин ортосуна чагымчылдык кылган жигитти тез арада таап, жоопкерчиликке тартыш керек, болбосо бул көрүнүштүн арты жакшы эмес экенин пикирин айтты. Булак Назар Ньюс Кейжи. Чүй облусунун Соклук районунда 3 жана 5 жаштагы балдар өз атасы тарабынан сабалып ооруканага түштү. Бул тууралуу балдардын апасы Айпери Исраил кызы билдирди. Анын айтымында окуя кече 21 июнь күнү кечке маал болгон. Мен Соклуктагы айылдардын биринде саанчы болуп иштейм. Кече жумушка кеткенде жолдошум ичимдик ичип келип балдарымды сабаптыр. 3 жашар баламды 2-кабаттан 1-кабатка ыргытып жиберген окшойт. Себеби ызы чууну угуп келсем, балам 1-кабаттын тепкичинде жатыптыр. Азыр абалы оор, ал эми жолдошумду милиция кызматкерлери кармап кеткен. Өз балдарына кол салган адамдын камалышын каалайм, деди балдардын апасы. Соклук аймактык ооруканасынын директору Совет Сооронбаев 2 баланын тең абалы оор экенин билдирди. Балдардын бири балдар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө, экинчиси палатада жатат. 3 жаштагы бала баш мээсинен жаракат алган. Ал ооруканага түшкөндө эс учун билбей келген. Бүгүн эртең менен таңкы саат 6-да өзүнө келип, 2 сааттан кийин кайра эсин жоготту. Температурасы дагы 39-тан түшпөй жатат. Эки бир тууган тең катуу коркуп калышканы байкалып турат. Эсине келгенде чочуп, коркуп, анан ичип жаткан тамагын да билбей жатышат. Азыр дарыгерлердин көзөмөлүндө тийиштүү иштер аткарылып жатат, деди дарыгер Сооронбаев. Ал эми Чүй облустук ички иштер бөлүмү ушундай факты катталганын тастыктады.
Бишкекте милициялар жоголуп кеткен 4 жаштагы баланы таап беришти. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлеринин телефонуна 19-июнда саат 18:15те Кара Жыгач жаңы конушунда жоголуп ыйлап жаткан баланы таап алган адам телефон чалган. Бала табылган жерге Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн 4-бөлүмүнүн кызматкерлери токтоосуз түрдө барган. Алар баланын ата-энесин издешкен. Анын жыйынтыгында ушул эле күнү саат 20 чамасында 2016-жылы туулган бала апасына аман-эсен жеткирилген. Ата-энеси аны улуу кызына каратып коюп, жумуштар менен кеткенде баланын жоголуп кеткени белгилүү болду. Маалымат булагы Барометр KG. Сузактагы үйгө чагылган түшүп картошка туурап жаткан кызды ток урду. Бүгүн 22-июнда Сузак районуна караштуу Кызыл Байрак айылындагы үйгө чагылган түштү. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына облустук жетекчиликтен билдиришти. Маалыматка караганда чагылган үйдүн чатырындагы антеннага тийген. Анын кесепетинен үй ичиндеги сыналгы күйүп, бычак менен картошка туурап жаткан 8-класстагы кызды ток урган. Кыз олуттуу жаракат албагандыктан ооруканага барган жок. Маалымат булагы Турмуш KG сайты. Жалал Абадтын жетекчилиги Базар-Коргон жана Сузак райондорунда чагылган түшкөн үйлөрдөн кабар алды. Өкмөттүн Жалал Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мамасалы Акматов бүгүн 22-июнда чагылган түшкөн үйлөрдүн ээлеринен кабар алды. Бул тууралуу аймактык кабарчы маалымдады. Анын айтымында Базар-Коргондун Көкчөгөз айылындагы чагылган түшкөн үйдөгү адамдардын колдорун талкаланган шиферлердин сыныктары чийип кеткен. Бактыга жараша алар оор жаракат алышкан эмес. Шок абалда калышкан, алардын абалдарын көрдүм, жакшы экен. 2-3 күндө үйлөрүнө чыгарылат. 9 үйдүн электр эсептегичинин жараксыз абалда келиши боюнча жумушчу топ иш алып барат. Сузактагы чагылган түшкөн үйдөгү кыздын абалы дурус. Баарынан кабар алып келдик. Тийиштүү жумуштар жүрүүдө, деди ал. Бүгүн эртең менен Базар-Коргондун Көкчөгөз айылында чагылган түшүп 6 адам ооруканага жеткирилген. Андан кийин Сузак районуна караштуу Кызыл Байрак айылында дагы үйгө чагылган түшкөн болчу. Маалымат булагы Турмуш KG сайты.